урматтуу туугандар, силердин дубаңар менен аттанып аман-эсен жетип алдык мынакей Палестинага. Ушул 83 коробка азыр кетирип атабыз. Андан тышкары дагы 50 тонна суу, андан тышкары 2000 адамга жете турган тамак, андан кышкыга кийим аштар. Себеби мен аэропорттон түшкөндө эле бул жакта суу экен. Бул граница айырмасы 60 километр экен да. Бишкек менен Кара-Балтада эле. Ошон үчүн жылууга деп кийимдерди салдык. Анан эң чоң проблема бул жакта тамак жок болгондуктан энелер кыйналып атат дейт. Баягы сүт чыкпай, анан балдарга моундай нерсе керек болуп атыптыр. Эң проблемный нерсе. Ушундан 83 коробка 2000 штук алып келдик туугандар. Андан тышкары мынакей бул жактагы товарлардын баары ушул жакка келет. Ушул жактан анан чогултуп кетет. Анан сиздер өзүңүздөр көргөндөй жөн эле кетирип койбостон видео отчеттордо чыгып турат өзүңүздөр билгендей. Кудай буйрса кыргыз элинин атынан бул бердик. Адамдарга жардам бериш үчүн обязательно бир мусулман болуш деле шарт эмес экен. Дүйнө жүзү Европа көргөзүп атат. Биз дагы колубуздан келишинче, Аллах Таала Куранда айтат, ыйман келтиргендердин баары бир тууган дейт. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Сиздер дуа кылыңыздар. Кыргыз элинен экен деп палестиналыктар да көз бир сыйра сүйүнсүн депчи. Кудай буйрса бул груз жетсе, андан кийин дагы Кудай буйрса жиберебиз. Бардыңарга чоң рахмат. Аллах Таала жашооңорго, өмүрүңөргө береке берсин. Кудай буйрса Палестинада Аллах Таала жеңишти берсин, тынчтыкты берсин. Ушул мусулман бир туугандарыбыз аман болсун. Ассаламу алейкум.